Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Камчыбек Ташиев 4 балалуу үй бүлөгө үй салып берди. Сузак районунун Барпа айылында 4 балалуу үй бүлө турак жайга муктаж болуп келген. Эскилиги жеткен жайда күн кечирген үй бүлөдөгү мектеп курагындагы кыздары Камчыбек Ташиевке кат жазып жардам берүүсүн суранышкан. Бул тууралуу регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов жазды. Кайрылуу Камчыбек Кыдыршаевичке жеткен учурдан тартып, тез арада аталган үй бүлөгө жаңы там курула баштаган. 4 майда жашоо үчүн бардык шарттары бар турак жай айыл элинин жана Камчыбек Ташиевдин катышуусунда үй ээлерине тапшырылды. Камчыбек Ташиев үйдүн ачкычын тапшырып жатып, бул сыяктуу кайрымдуулук иштерди жасоо ар бир мүмкүнчүлүгү бар адамдарга зарыл экенин, өзү тарабынан ондогон жылдардан бери башкаларга үлгү катары жасалып келе жаткан кайрымдуулук иштерин мындан арда улантаарын баса белгиледи деп жазды ал. Кайрымдуулук кылыш ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндө. Кайрымдуулук кылам деген адам бул кызматы болобу, болбойбу, кайсы убакта болсо дагы кайрымдуулук кылганга мүмкүнчүлүк тапса болот. Ал эми кайрымдуулук кылганды көрө албай, ар түрдүү сөздөрдү айткандардын бардыгына ошо Кудай бир инсап берсин буларга дагы. Алар дагы ушу элге жардам бергенди үйрөнсүн. Мамлекетибизде деле кылынып аткан көптөгөн жакшы иштерди көрбөстөн ошол президентибиз урматтуу Садыр Кожоевич деле канчалаган сөздөр менен айтып атышат. Айтылуу жаман сөздөрдү айтып атышат. Бирок ошонун бардыгы Кудайым буйрса жакшы сөзгө айланат. Жакшы нерсеге айланат. Ал эми көрө албай ушинтип сүйлөгөндөргө биздин мамлекетибизде сагызган деп коет. Сагызганын группасы бул эч качан жакшылык кылган эмес. Жакшылык кыла албайт. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкан бир туугандар. Биз мына Гүмүн менен биринчи жолу быйылкы жылда картошкага биринчи жолу сүйлөшүп, биринчи жолу мына ушу Улукбекке Гүмүн берген болчубуз. Ошонун результаттарын билели эле биз ушу дыйкандар, Гүмүн пайдалануучулар, мына биз быйыл Гүмүн пайдаландык эле азот мачабына салбадык. Азот мачабына салбай деле ушундай даруз өстүрсө болот экен. Бул Алланын жардамы, дыйкандар үчүн Алланын жардамы болду бул. Гүмүндү коркпой пайдалана берле. Рахмат Гүмүнгө. Кудай буйрса картошка сону. Рахмат. Молодец кыздар, карачы. Карачы, мо буудайдын немесин. Немеси отосу да жок. Эме отосу жок, түшүмү сонун болуптур, молодец. Карасы бирде ото жок. Все классно болуптур. Бир буудайдан көргөрү, бир буудайдан үчөмө чыгыптыр. Үчөмөдөн ушундай. Быйылкы картошкаларыбыз 2 жолу Гүмүн берилди. Картошкалар. Инфантино FIFA Кыргызстанда футболду өнүктүрүүгө салым кошууга даяр. Өлкө башчы Садыр Жапаров FIFA президенти Джанни Инфантинону кабыл алганын маалымат кызматы кабарлады. Анда кыргыз футболун өнүктүрүү, ошондой эле Кыргызстандын футбол инфраструктурасын жакшыртуу маселелери талкууланды. Жапаров алгач Инфантинону бул кызматка кайрадан шайланышы менен куттуктаган. Кыргызстанга болгон биринчи сапарыңыз символикалуу жана маанилүү. Кыргызстанга келишиңиз кыргыз футболунун өнүгүүсүнө дем күч берет. Спорт жаатындагы жетишкендиктер мамлекеттин бакубаттуулугунун, биримдигинин жана өнүгүүсүнүн көрсөткүчү болуп саналат, деди президент. Садыр Жапаров спорт түрлөрүнүн ичинен футбол анын жан дүйнөсүнө өтө жакын экенин, өзү бала кезинен бери ойноорун жана футбол дүйнөсүндө болуп жаткан окуяларга чоң кызыгуу менен баам саларын белгилеген. Ошондой эле өзү демилгелеген Мурас турнири тууралуу айтып берген. Өз кезегинде Инфантино Кыргызстандын футбол союзунун жакшы иштегенин баса белгилеп, FIFA уюмунун Кыргызстанда футболду өнүктүрүүгө салым кошуу ниети бар экенин билдирген. Тагыраагы алар Ысык көлдөгү балдар жана өспүрүмдөр футбол академиясына жана башка объектилерге инвестиция салууга, техникалык колдоо көрсөтүүгө даяр. Мындан тышкары ал кыргызстандык футболчулардын физикалык, техникалык талантын белгиледи. Ошондой эле кыргыз тарапка спорт тармагындагы кызматташтыкты мындан ары да активдештирүүгө даярдыгы жана каалоосу үчүн ыраазычылык билдирген. Thank you very much, Mr. President. Thank you for your kind words. Thank you for your warm welcome in
Урматтуу президент мырза, ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Чындыгында мен биринчи жолу келип атам Кыргызстанга. Абдан кооз өлкө экен. Мына эми жолду билип калдым, келип турганга аракет кылам. Биз ушул делегация менен келип аткан максатыбыз биринчиден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиз кылып аткан аракеттерге дагы колдоо көрсөткөнгө даярдыгыбызды билдиребиз. Ошондуктан биз бир команда катары делегация менен келип ушул футболдун таасири Кыргызстанга бир кандай жылдыздай болуп жалтырап, Борбордук Азиядагы боло тургандай өлкөгө аракеттерибизди да көрсөтөт элек. Эң биринчиден ушул сиздерге жана Кыргызстандын өкмөтүнө ыраазычылыгымды билдире элек. Анткени Кыргыз Федерациясына берип аткан жардамды, көрсөтүлүп аткан жардамды, мелердин командасына да болуп аткан мамилелерди биз ыраазычылыгыбыз менен билдирип келет элек. Кыргыз футбол союзу абдан жакшы ишти алып келатышат, бирок биз дагы сурай турган биздин ниетибиз сиздердин колдоо менен Кыргызстандын элине боло турган жакшы жардамдарды берүүгө кайтып келет элек. Президент мырза, сиз ушул жаш өлкөнүн президенти болуп турасыздар, бирок ушул жаш өлкөгө жаш болууна карабастан тарыхы, маданияты абдан бийик деңгээлге жетишкендиктердин баарын биз да билип турабыз. Ушул өлкөнүн арасында иш-чараларды алып жүргөнгө сиз азыр ээ болуп атасыз. Биз баардыгыбыз билгендей, футбол бул бир гана спорт эмес. Бул өлкөдөгү болуп аткан шарттарды, менталитетти, ой жүргүзүү, мамилелерди жана башка боло турган өлкөнүн арасында боло турган катнаштарды белгиси болуп эсептелет. Ошондуктан биз салым кошконго, ушул тарапты, ушул жакты өнүктүрүүгө салым кошконго даярдыгыбызды билдирет. Азыртан айтып кетсек, ушу 10 жыл мурундагы Азия кубогунда да катышкан Кыргызстан командасы жана башка машыгууларда болгон кошумча убакыт берилген турнирлерди да көрүп келатабыз. Ошондуктан Кыргызстандын футболу 10 жылда өнүгүп келатканын да биз байкап атабыз. Биз ошону эмне менен белгилейбиз? Анткени кыргыз футболчулар өзүнүн жийирдүү жана физикалык таланты бар экен деп айтып кетет элек. Каймярттан кыйналдыңызбы? Анда сиз бизге байланышыңыз 10 күндүн ичинде Кытайдын элдик дарылоосу менен 100% айыктырып беребиз. 10 күн ушинтип Каймяртка от жагабыз. От жакканда бет көңдөчөлөрүндөгү сууктар чыгат, гунойлор жыбыйт, пазухалар ачылат. Анан 10-чу күнү биз порошок салабыз. Порошок салганда 8 сааттан 12 саатка чейин баардык бактерия гунойлордун баардыгы чыгат. Чыкканда адам 100% айыгат. Биздин адрес Ак Бата 11-көчө 11-үй, телефон номерубуз 504 112 112. Түшүнө кирем, ал менсиз жашай албайт. Мадумаров Жапаровдун айткандарына жооп берди. 4 майда Конституцияга арналган иш тегерек столдо Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Алахан Мадумаров өз сөзүндө баш мыйзам иштебей, мыйзамдар бузулуп жатканын айтып, калп менен башкаруу болуп жатканын белгилеген. Ошол эле учурда Мадумаров Садыр Жапаровдун өзүнө карата айтылган сындарына жооп берген. Садыр Жапаров мени 30 жылдан бери депутат деди, бирок мен эсептеп көрсөм 11 жыл депутат болупмун. 19 жылдык кайдан кошо койду. Эл ишене берет да ошого. Анын түшүнө мен кирем, ал менсиз жашай албайт деген Алахан Мадумаров. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген кезектеги маегинде Алахан Мадумаровдун дарегине сын айткан. Сууну товар катары сатууга да убакыт келет. Азыр бууда сууну товар катары кабыл алуу боюнча маселе каралып жатат. Кабыл алынса анан сатабыз да. Мадумаровдун болсо тили эле сайрайт, колунан эч нерсе келбейт. Бишкекте туруп тили менен Москванын көчөлөрүн таптаза кылып шыпырып коет. 33 жылдан бери депутат болуп чоң саясатта жүрөт. Ошончолук эле акылдуу болсо сууну товар деп аны сатуу боюнча бир барак мыйзам жазып киргизип койбойт беле. Ошончолук мекенчил экени чын болуп элине мекенине күйсө бууга кайрылып көрбөйт беле. Кимди болбосун ажылдап беттен алат, акыл үйрөтөт, жооп берейин деген министрлерди кагып силкип сүйлөтпөйт. Кыскасы ал киши жамандык, кемчилик эле издегенди адат кылып алыптыр. Адам деген кичине жакшы ниетте болуп, алдыга жылууга умтулушу керек го акыры деген Садыр Жапаров. Владимир Путин 8 майда Садыр Жапаров менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Россиянын президенти Владимир Путин 8 май күнү Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бул тууралуу Россия Федерациясынын лидеринин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдиргенин РИА Новости жазды.
Келерки жуманын башталышына даярдык көрүп жатабыз. 8 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий иш сапары менен келе турганын айтканбыз. Россия Кыргыз сүйлөшүүлөрү жүрөт, андан соң 9 майда парад болот деген Песков журналисттерге. Буга чейин Садыр Жапаров жеңиш парадында ардактуу конок болору айтылып, эмне маселелер талкууланары кабарланган. Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси УКМКнын абагына киргизилди. Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси Темирбек Эркинов УКМКнын тергөө абагына 3-июлга чейин камакка алынды. Бул тууралуу 1 май райондук соту кабарлады. Эркинов коррупцияга айыпталып жатат. Кененирээк маалымат бериле элек, анын кармалганы кечээ айтылган. Аталган фонд 2021-жылы түзүлүп, Эркинов ошондон бери иштеп келген. Фонд Кыргызстанда өзүн-өзү актаган долбоорлорго займ берүү, капиталына катышуу жана өлкө аймагында катталып, өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чарба субъектилерин каржылоо максатында ачылган. Эркинов эмгек жолун парламенттен катардагы кызматкер болуп баштаган, андан кийин Соода өнөр жай палатасында иштеп, бизнес жана коомдук иштер менен алектенип келген. 2014-жылы Бангладештин Кыргызстандагы ардактуу консулу болгон. Эмнеге элдин канын ичет, депутат банктар тоноп жатканын айтты. 4 майда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков калкка доллар менен берилген насыяларды кароону суранды. Ал насыя алгандар насыяны төлөөдө кыйынчылыктарга туш болуп жатканын айтты. Жарандар доллар менен насыя алып пандемия учурунда кыйынчылыктарга туш болушту. Пандемияга чейин 1 долларды 60 сом менен алгандар азыр 100 сомго жакын курс менен төлөөгө аргасыз болууда, деди ал. Ал элге насыя алуу мөөнөтүн жылдырбай, банкта күрөөгө койгон үйлөрүн алып кете баштаганын, бул маселе боюнча көп кайрылуулар түшүп жатканын айтты. Банктардын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Эмне үчүн алар элди тоноп канын ичет? Мисалы, бир адам 30 000 доллар насыя алып, ал боюнча милдеттенмелерди төлөп 22 000 доллар калган. Ошол учурда пандемиялык мезгил башталып, кыйынчылыктар жаралган. Бул аралыкта банктар убакыт бербей үйүн тартып алышкан, төлөгөн акчасын да берген эмес. Бул уурулук, деген Нуржигит Кадырбеков. Быйыл Төө ашуудагы тоннель оңдолот. Быйыл Төө ашуудагы тоннельде оңдоо иштерин жүргүзүү пландалууда. Бул тууралуу транспорт министри Тилек Текебаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын айтымында, оңдоо иштери күндүн жылышы менен дароо башталат. Төө ашууда аба ырайы суугурак, күндүн жылышы менен тоннелдин ичине жаңы асфальт төшөлүп, жарыктар алмаштырылып жана башка ремонт иштери болот, деди ал. Ал оңдоо иштери сапаттуу жасаларын билдирген.